11 каналында күндүн маанилүү кабарларын баяндап баштайбыз. Мен Назика Атамбекова, кыскача алар тууралуу. Москвадагы кампалардын биринде чыккан өрт менен алышып жатып каза болгон 8 куткаруучунун сөөгү табылды. Бул арада ипотекалык насыянын жеңилдетилген программасы бекитилди. Кайрадан кол койгон токтом аркылуу жарандардын турак жай шартын жакшыртууга мүмкүндүк берет дейт өкмөт. Өзбекстандын чыгара иштери боюнча өкүлдөрү Кыргызстанга кайрылып, аба митингиндеги кездешкен тик учакты өтүүгө уруксат сурады. Кыргызстан коңшулардын суранычына макулдук берди. Кийинирээк бир аздан соң баяндап баштайбыз. Кутман кешиңиз менен ол кырсыктар тууралуу. Москвадагы кампалардын биринде чыккан өрт менен алышып жатып каза болгон 8 куткаруучунун сөөгү табылгандыгы кабарланат. Бейшемби күнү Россиянын Борбор калаасында желимден жасалган каражаттар сакталган кампада өрт чыкты. Аны өчүрүүгө 160 куткаруучу менен 46 даана техника тартылган. Жалын 4000 чарчы метр аянтты жалмап, имараттын шыбы урап калган. Бул арада Казакстандын Жамбыл облусундагы нефтезаводдо болгон өрт кырсыгынан 3 кызматкер күйүк алып ооруканага жаткырылды. Маалыматтарга караганда өрт цистернадан чыгып 1 саат дегенде өчүрүлгөн. Башка кабарлардан Өзбекстандын чыгара иштери боюнча өкүлдөрү Кыргызстанга кайрылып, аба мейкиндигиндеги кесилиштен тик учакта өтүүгө уруксат сурады. Маалыматтарга караганда алардын аскер кызматкери Сох анклавында автокырсыкка кабылган. Аны Өзбекстандын негизги аймагына алып кетүү үчүн Кыргызстан аркылуу тик учакта өтүү керек. Кыргызстан коңшулардын суранычына макулдук берген. Өзбекстандын Сох анклавы Кыргызстандын ичинде жайгашкан. Жаңылыктарды улантабыз. Өкмөттүн жеткиликтүү турак жай аталган программасы дагы жеңилдетилди. Тиешелүү токтомго кечээ премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койду. Бул рет ипотекалык насыялоо шарттарынын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга багытталган документте эмнелер жазылган? Кесиптешим Тынчтыкбек Акишев түшүндүрүп берет. Тынчтык, айтсаңыз, бул жаңы өзгөртүүлөр эмнеге байланыштуу экен? Рахмат, Назик. Жээнбеков жыл аягына чейин мамлекеттик программанын алкагында 3000 жаранды буга чейин белгиленгендей турак жай менен камсыздоону тапшырды. Эми премьер кол койгон документке ылайык үстөк 10%га төмөндөтүлдү. Мындан тышкары ачкычына чейин бүткөрүлгөн турак жайлардын 1 чарчы метринин наркы социалдык турак жай багыты боюнча 60 000 сомдон жогору, эми социалдык багыты боюнча 40 000 сомго чейин деп белгиленген. Мындан тышкары кошумча күрөө коюлган учурда заимчы насыяны алгач төлөмсүз алууга жол ачылды. Учурда ипотекалык насыя алуучулар үчүн жылдык үстөк 12-14%дан 10%га төмөндөтүлдү. Дагы бир суроо, азыркы күн канча адам батирлүү болуптур? Менимче дагы калуучулардан арыз түшүп жатса керек. Ооба, сиз туура айттыңыз. Учурда миңдеген адамдардын арыздары каралып атыптыр. Калуучулар өтө көп. Буга чейин, июлга чейин тактап айтканда жүздөгөн адам үйлүү болуп калышкан. Адегенде ушул күнгө чейин жеткиликтүү турак жай программасы менен 100 адамга ипотекалык насыя берилгенин айта кетейин. Экинчи этапта миңдеген адамдардан арыздар келип түшкөн. Дагы эске сала кетейин, эң биринчи шарт ал мамлекеттик кызматта иштеген адам болушу керек. Ал эми ипотекалык насыялар төмөнкү шарттар менен берилет экен. Максималдуу сумма 3 миллион сом, пайыздык чен 12-14%, төлөө мөөнөтү 15 жыл. Жана жеткиликтүү аянты батирлер үчүн 70 метр квадрат, ал эми жер үйлөр үчүн 150 метр квадрат болуусу керек экен. Турак жайды алууну каалагандардын тизмеси жашаган жана иштеген жерине карата түзүлөт. Ал эми албетте бул документтердин бардыгы банк аркылуу ишке ашырылат экен. Рахмат, Назик. Ушуну менен сөздү сизге узатам. Рахмат, Тынчтык. Кесиптешим, буга чейин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн токтомуна кол коюп, ага ылайык насыя алуу процедурасы жөнөкөйлөштүрүлгөнү туурасында айтып берди. Бишкекте биринчи жолу көрүүсү жана угуусу начар балдар үчүн атайын борбор ачылды. Мындай мекеме КМШ мамлекеттеринин ичинде Кыргызстанга гана биринчилерден болуп пайда болду. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугуна эми кандайча кам көрүлөрүн биздин кабарчыбыз барып таанышып келди. Ачылган жаңы борбор республика боюнча биринчи жолу ачылууда. Имаратта сүйлөө, угуусу начар балдардын дартын аныктоочу заманбап технологиялары орнотулган. Мындай керектүү жабдыктар жетиштүү эмес болчу.
Эми мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жергиликтүү чет элдик доктурлардын кеңешин ала алышат. Наша улитка, наше ухо не только воспринимает звуки, но Адамдын угуусунун начарлашы ар кандай себептерден пайда болот. Бул тукум куучулук же төрөлгөндө угуу системаларынын жабыркашы же кандайдыр бир кокустуктан улам пайда болот. Аны алдын ала дарылаш үчүн сөзсүз текшерилип туруу зарыл. Ал эми бул клиникада учурда ал мүмкүнчүлүк пайда болду. Мен ишенем, көп бейтараптарга жардам бере алабыз. здоровые волосковые клетки или нет. Ошондой эле бейтаптардын социалдык абалына жараша жеңилдиктер да каралган. Керек болсо дарыгерлер бекер кызмат көрсөтүүгө да даяр. Было сотрудничество. Алдыда кээ бир бейтаптарга атайын жеңилдетүүлөр каралган. Ал эми кээ бирин бекер дарылаганга даярбыз. Ошондой эле биздин дарыгерлер кызматын дээрлик арзан баага ымыркай жаш бөбөктөрдү текшерүүгө даяр. Мурдараак жергиликтүү адистер Польшага барып тажрыйба алмашып келишкен. Эгерде бейтаптын дартын аныктоого мүмкүнчүлүк болбосо, чет өлкөлүк дарыгерлер да көмөктөшүшү боюнча кызматташуулар каралган. Каналдан алыстабаңыз, берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө бул кабарларга токтолобуз. Махмуд Аббас Палестин жерлерине жөөт айылдардын курууну токтотууну керек дейт, сүйлөшүүлөрдү кыска аралыкта жандантууга макулдук берилди. Көчмөндөр оюндары аяктагандан кийин балыкчы корумду автожолунун оңдоо иштери жанданды. Ал эми Үркүндүн 100 жылдыгына карата дагы жаңы жагдайлар жазылган китептер басылып чыгып жатса, кыргызстандык кинорежиссер чет өлкөдө тажрыйбасы менен да бөлүшүүгө макулдугун берди. Дүйнө кабарларынан Палестин автономиясынын лидери Махмуд Аббас Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылып, Палестинде жөөт кыштактарын курууга тыюу салууну сунуштады. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында бейшемби күнү сүйлөгөн Аббас бул боюнча резолюцияны жакында сунуштарын маалымдады. Ал ошондой эле 2017 жылы Израиль тарабынан Палестин жерлерин басып алууну токтотууну эл аралык жылы деп жарыялоону да сунуштады. Буга жооп катары Израиль өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху Аббасты Израиль парламентинде баяндама жасоого чакырып, сүйлөшүүлөрдү кыска аралыкта жандантууга макулдугун билдирди. 2012 жылы Палестин Бириккен Улуттар уюмунда байкоочу мамлекет макамын алган. Факт жүзүндө Палестин мамлекети жок. Бириккен Улуттар уюму Иордан дарыясынын батыш жээгинде аймактарды Израиль басып алган жерлер катары кабыл алат. Көчмөндөр оюндары аяктагандан кийин балыкчы корумду автожолунун оңдоо иштери жанданды. Азыркы күндө 1 миллиард 480 миллион бөлүнгөн, дагы 200 миллион сом каралган. Андан сырткары балыкчы шаарынын ички 7,5 жолу да 7 чакырым жолу да оңдолуп жатат. Эгер жылдын аягына чейин өкмөт акча жагын караштырса жана аба ырайы мүмкүнчүлүк берсе, быйыл салынган 23 чакырымдын экинчи катмарын салып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Белгилей кетсек, балыкчы корумду жолун оңдоого жумшалган каражат жер үй кенин иштетүү боюнча сатылган лицензиядан сарпталууда. Анткени менен Каржы министрлигинин мындай жообун айрым депутаттардын пикирин жинин келтирди. Парламент жыйынында жол салууга убактылуу акча кеңиштетүүчү ишканасынан алынышы туура эмес кадам деп билдиришти. Маалыматтарга караганда, Кыргызстандын сырткы карызынын 3/1 бөлүгү жол куруу иштерине сарпталат. Учурда Кыргызстандын тышкы карызы 3 миллиардтан ашат. Жыл башынан бери Үркүндүн 100 жылдыгына арналган иш-чараларды өткөрүү уланууда. Бүгүн эле тарыхта из калтырган ал окуяга арналган бир китептер жарык көрдү. Авторлордун айтымында бул китеп мектеп окуучулары үчүн жөнөкөйлөштүрүлүп жазылган окуу куралда болуп эсептелет. Кененирээк кийинки материалда. 1916 жылы жарык көргөн Кандуу көтөрүлүш аттуу китеби Үркүнгө арналып 2 томдук басылмада чыгарылды. Трагедиялуу окуялардын кандай болгонун так жеткирүү үчүн китептин автору 15 жыл эмгектенген. Дегенкиси, ал 3000ге чукул архивделген материалдарды окуп чыккан. Үркүндүн кыргыз журтчулугуна, Үркүндүн Түркстан крайына тийгизген салакасы кандайча тийди? Үркүндөн биз эмнен алдык, кандай сабак алдык деген маселеге токтолдук. Албетте Үркүн бул чоң тема, муну биз эскербей коюуга, айтпай коюуга тийиш эмес. Себеби дегенде Үркүндүн 5 жылдыгы, Үркүндүн 15 жылдыгы, андан ары 75 жылдыгы, анан 90 жылдыгы, быйыл 100 жылдыгы өтүп атат. Журналист Тынчтык Карымшаков 1916 жылда болгон окуялар тууралуу бүгүнкү күнү маалымат жетиштүү эмес деген ойдо. Мындай китептердин пайда болушу менен келээрки муун ошол кездеги трагедиялуу окуялар тууралуу кененирээк маалымат алууга мүмкүнчүлүк табышат. Бүгүн Кубат Маметов менен катар дагы бир канча китептердин авторлору Үркүн жөнүндө эмгектерин коомчулукка тааныштырышты. Алсак, алардын катарында Аттокур Жапанов дагы бар.
Ал өзүнүн энциклопедияларынын бирин Үркүндө болгон окуяларга арнаган. Бул тарыхый фактылар, илимий түрдө далилденген фактылар. Ошолорду түзүп, системага салып чыгардым. Ар бир том, ар бир окуяга арналган. Дүйнө жүзүндө кандай согуштар болгон, баардык согуштун баары кирген. Согуш терминдери, атоолору дейбиз, ошол терминдин баары кандай чечмеленишинин баары кирген. Мисалы, бул негизинен 10 жыл мурун баштагам. Демек, Үркүнгө быйыл 100 жыл толот. Үркүндө кыргызча, орусча Карасаев жана Юдахин сөздүгүндө мындай деп турат. Калайман деген да экинчи атоосу бар экен. Айрым маалыматтар боюнча 1916 жылы кандуу окуяларда болжол менен 100 миңге 150 миңге чукул адам каза болгон. Ал эми жазуучулардын архивдеринен чогулткан маалыматтарында каза болгондордун саны жогорудан дагы көбүрөөк. Үркүн тууралуу ар кайсы булактар ар кандай маалыматтарды таратууда. Ошондуктан бул китептер окуучуларга элдик трагедиянын чынында кандай болгонун объективдүү чагылдырууга мүмкүнчүлүк жаратат. Ақтан Арым Кубат Евразия кинофестивалінің қалыс тартуына чакырылды. Қалыс тартуунун мүчөлүгүнөн тышкары кыргызстандык кинорежиссер фестивалда режиссердук тажрыйбасы менен да бөлүшөт. 24-30 сентябрь күндөрү Алматы шаарында өтүүчү Евразия кинофестивалында дүйнө жүзүндө тартылган 100дөн ашуун тасмалар көрсөтүлөт. Фестивалдын быйылкы чакырыгы сүйүү жашоонун негизи жана маданияттын келишимине жол деп аталат. Ақтан Арым Кубат Борбор Азиядагы эң ири Евразия кинофестивалынын 2 жолку лауреаты. Жума күндүн чыгарылышына ушундай кабарлар түзөт. Мен Назика Атамбекова эсалуу күндөрдүн жакшы маанайда өтүшүн каалайм. Кайрадан жүз көрүшкөнчө.